DTE деген жана DCE деген ушул боюнча бүгүн сабак алабыз. Бул оборудование, өз айтканда девайс, устройство, информацияны алуучу же жөнөтүүчү ар кандай устройство болушу мүмкүн. Мисалы, компьютер болушу мүмкүн, жөнөтө алат же ала турабы. Телефон болушу мүмкүн, принтер болушу мүмкүн, факс болушу мүмкүн жана башка ар кандай устройстволорду информацияны ала турган болсо, бере ала турган болсо, бул DTE болуп эсептелет. DTE информациянын источниги дагы, получатели дагы боло алат. Азыркы айтканда эле, жана башкача айтканда, информацияны жөнөтө дагы алат, кабыл ала дагы алат. Информацияны жөнөтөрдөн мурун аны DCEге өткөрүп берет дейт. Бул эмне? Информацияны мен мисалы компьютерден жазып, досума бир информация сигналды салам деген сөздү жазып жөнөтөйүн деп жатам. Ошол учурда мен информацияны жазып, анан сразу эле басканымда бул сразу эле кетпейт, модемге DCEге өтүп барат да. DCE деген болсо, DCE ошол аппаратура канала связи деп которулат. Сигналды башка керектүү сигнал информациясына айландырып берүүчү ар кандай устройство болушу мүмкүн дейт. Мисалы, модем да болушу мүмкүн. Мисалга келтирип кете турган болсок, бул жерде сүрөттө DTE компьютерим. Мен мисалы, бул менин компьютерим, мен досума салам деген сөздү жөнөтөм, досумдун телефонуна. Мисалы, мен компьютеримде жаздым, салам деп жаздым. Жазганымда компьютеримде көбүнчө 0101 деген binary тил түрүндө информацияларды сактайт жана өткөрөт. Бул салам деп жазып отправить эткенден кийин сразу эле жөнөбөйт, модемге барат экен. Мисалы, модемди ала турган болсок, модемге барат. Бул модем эмне кылат? Мисалы, 0101 деген информацияны компьютерге жөнөттү. Модем караса, бул дискретный сигнал экен, 0101 деген турган. Анан бул модем болсо, буну мисалы мен Кореядан Кыргызстанга жөнөтүп аткан болсом, Кыргызстанга кетиш керек экен бул информация. DCE ойлонот, 0101 дегенди ушул боюнча жөнөтө аламбы? Жок, мисалы, Корея менен Кыргызстандын ортосунда аралык аябай узун. Ошон үчүн айтат, ойлонот, жок, сигналды аналогторго которсом көбүрөөк кетет экен деп. Себеби 0101 ошол аналог же болбосо модуляция кылып жөнөтө турган болсо, модуляция болгон сигнал частотасы бийик болуп дагы узакка жөнөтө алат. Частотасы аз боло турган болсо, мисалы, океандын кетип атканда, астында канал аркылуу кетип атканда энергиясы түгөп калышы мүмкүн, ортодо жок болуп кетиши мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир билдинг, имараттарга тийсе, сигналыбыздын күчү азайып, же болбосо ошол жерде жок болуп кетиши мүмкүн. Жок болуп кетиш керек эмес, кетпеш керек го бизге. Ошон үчүн туура сигналды тандап, бул дискреттик сигналды аналогтук сигналга которуп берет. Которуп туруп, бул интернетке жөнөтөт. То есть кетти, менин местоман кетти, Кореядан, мисалы, Тихий океан, кайсыл океандардын арасынан, Тихийби, кайсыл короче, океан же болбосо жердин ортосунда башка мамлекеттерди аралап, Кыргызстанга жетти, менин досумуна жетти. Жеткенде биринчи телефон, компьютерге эмес, модемге тиет дагы. Модем телефондон мурун жетип, телефонго жеткенде биринчи телефонго эле эмес, жана айткандай биринчи модемге жетет. Мисалы, DCEге караса, аналог сигналды ушул боюнча эле компьютерге өткөрүп берейин дей турган болсо, компьютер аналогду түшүнбөйт. Анан ошол окей, канал азыр ушул боюнча жөнөтсөм, сигналды компьютер түшүнбөйт. Ошого мен буну 0101 өткөрүп беришим керек экен деп өткөрүп берет. Анан компьютер 0101 боюнча алып, анан бизге дисплей кылып берет. То есть экраныбызга чыгарып берет дагы, салам деген сөздү досубуз укса болот. Мына ушундай DTE жана DCEнин айырмасы ошол. Көбүнчө DTE аналог түрдө сигналды иштеп чыгарат, же болбосо эң акыркы станция болуп эсептелет, end station болуп эсептелет дагы. Модем болсо керектүү сигналга которуп берет. Ушундай функциясы бар деп көрсөңүздөр болот.